анча-мынча да бул өзүнүн атын өзүнө жакшы карап эме кылып турат. Өзүнө атты үйрөтүп алат. Биринчи үйрөтүп элек муну эңилде буну кармап азыр мындай өзү эле эңилип алып кетет. Жылда эле жасап, кышта жасап коебуз, мындай кадимки эле териден жасайбыз. Терide ичине эмеден салып, кумдан салып тылда жасап коебуз. Жылда ошентип өнүп турабыз. Анан кийин бул өзүнүн зериккени мен чакырат, анча-мынча да өзү ойноп турат. Мен ишимчек кылганда. Аны ат үстүнөн өңгөрүп алуу анча-мынчанын колунан келбесе керек. Анча-мынча кыздын колунан келбейт. Ат миништи эле өзү кыйын. Атка кызыгуусу аябай артык. Анан өзүнчө аты бар, ушундай деп угуп калам мен дагы. Анан ушу биздин улуттук баягы оюнубуз болуп аткан көкбөрү оюндарына аябай кызыгуусу арттуу да. Менден дагы кээде маалыматтарды сурап калат. Ушундай эжеке ушундай көкбөрүгө катышсам болобу дегенчи. Эми мына биздин кыргыздын улуттук оюндары азыр учурда аябай даңазаланып келаткан учур. Келечекте ушул сенин өркүнүң, кызыгууң аша берсин кызым деп мен деле каршы эмесмин. Үйүндөгү, үй бүлөдөгү ата энеси дагы бул кыздын ушундай деңгээлде оюн алып барып атканына каршы эмес. Деги өзү ат оюндарына аябай кызыккан кыз. Комуз ийримине дагы катышат бул кыз. Комуз ийримине катышып, азыр бизде ушул комуз ийриминдеги окутуп жаткан эжекеси дагы аябай жетишкендиктерге жетишип жатат. Бизде бул бир эле Артыкбаева Диана эмес, ушул мектептен көптөгөн комузчуларды чыгарып атат. Көптөгөн атактуу мына Токтогул Сатылгановдун жакшы күйлөрүн ойноп жатышат. Ушул кыздар дагы ушул комуз ийримине катышып, ушу көптөгөн жакшы ийгиликтерге жетишип жатат. Негизи бул кызыбызды билбейт деле болчук. 1-2 жылдан бери билип калдык. Үйдөн дайыма эле ушу акасыныкына качам, акасыныкында жүрөм дей берет эле. Анан көрсө ал жерде атка кызыгуусу бар экен. Атка кызыгып ушинтип улак үйрөнүп ошол жерлерде жүргөн экен да. Анан быйыл жакшы биле баштадык что кызыбыздын ушу атка кызыгып жүргөндүгүн. Ата катары мурда бир аттарыбыз, жакшы аттарыбыз бар эле. Эми ал аттарды жок кылгандан билип калдык. Эми дагы аттарды алып беребиз деп үмүттөнүп атабыз өзүбүзчө. Мунун жолун жолдойбуз деп Кудай кааласа. Ушу кызым да болуп калды окшойт. Биздин эмебиз. Балдарым чаппайт бирок. Ушу кызым чабат да. Канча балаңыз бар? 3 уул, 3 кызым бар. Бул эң кичине кенже кызым. Өзү 7 айлык төрөлгөн бул. Ошондон бери ушу ошондо эле айтышканда ушу кыйын кыз болот деп. Ушу Куданын айткандай эле ушунун кыйын болуп келатат. Ар нерсеге кызыгып.
биринчиден мен 7 жашыман баштап кызыктым. Ат минип, ошол акаларым чапканда, андан кийин ошолордун эңилгендерин көрүп, кантип чабат, кантип эңилет, анан ошентип үйрөнүп баштагам биринчи. Андан кийин өзүм билип, секин аттарды үйрөтүп, өзүм эңилип, анан ошентип үйрөнгөм. Негизинен Көкбөрүгө биринчи ат эме болуп калган. Кичинекейимде атымдар улак чабышып, агаларым чабат эле, анан ошентип аларга ат алып барып берет элем анча-мынча. Анан алар дагы үйгө келишип, чабышып, достору менен келип калышат эле. Ошолорду карап, ат чапкым келет эле. Кийин өзүмдүн акелерим үйрөтүштү, үйдөгүлөрүм. Анан атамдар дагы кичине үйрөтө башташты. Ат минип, мондай болуп минесиң. Анан кийин алганымда ушундай дешип, анан атты үйрөттүк өзүбүзгө кичинеден. Ар кандай ат болот. Мисалы үчүн анча-мынчасы корс ат болот, анча-мынчасы жоош болот. Анан ошолорду биринчи карайбыз аттарды. Ошол. Биринчи апама айтпайм, атама айтам. Анан кийин кетип атканда гана апамдарга айтып калам, ушинтип кетип атам мен деп. Анан биринчи апама айтып калсам, вообще жооп бербейт да. Ошон үчүн биринчи атамдан сурайм. Улак ойногон апаң жооп бербейт. Улак ойногон апам жооп бербейт, атам жооп берет. Анан кийин кээде эле апам кетирбей койгон учурлар болот. Эч ким менен байланыша албайм. Анткени биякта эч ким жок. Анан өзүмдүн досторум бар, классташтарым, ошолор менен гана кичине сүйлөшүп ат жөнүндө. Анан ошентип эле улак менен чабып, ошентип эле жүрөбүз. Эч ким менен байланыша албайм. 14 жашыман баштап козуну алып өзүм үйрөнгөм да. Биринчи козулардан баштап, анан кийин кичинекей жеңил нерселерди эңип алып, ошентип үйрөнгөм. Козуну бөлүш үчүн ошентип ат менен секин барып, алып кетип аткан учурум болчу да. Анан ошентип эле. Интернетке, Инстаграмга жүктөгөндө ойлодуң беле ушундай бир популярдуу болуп кетет менин видеом деп? Жок, ойлогон эмесмин. Мен эчтекен жөнөкөй эле чапкан эле кызыкка гана киргизгем да. Кийин ошол сүрөт ошо боюнча сакталып калыш үчүн. Биринчи алып берип, бардыгы ошентип үйрөтүшкөн. Монтип аласың, анан кийин алганыңда мынтип такымга басышың керек деп ошентип үйрөтүп, азыркы учурда өзүм алып кичине өзүм ойнойм. Оюн учурунда жана сени кыз бала деп бир аз аяйбы же мындай Аяйт. ката эле ойнойсуңарбы? Жок. Аяшат алар, баары кыз бала, бул жумшак деш, анан кийин анча-мынча көбүнчө өзүлөрү алып беришет. Ошентип.